Мен Калматова Каникей, Кара Суу районуна караштуу Кашкаркыштак айыл өкмөтүнүн Кенжекул айылынын тургунумун. Азыркы учурда ушул өз ара жардамдашуу тобунун алка командасынын лидери болуп кызмат аткарам. Үй бүлөлүмүн, 3 балам бар, 3 баланын энесимин. Азыркы учурда балдарым чоңу иштеп калды, 2 балам студент. Биз ушул жамаат менен биригип, башында ушул мини цех ачууну ойлонуп жатканда биздин командабыз, жалпы жамаатыбыз демекчимин. Жалпы жамаат 7 кыздан турат, менден тышкары 6 кыз. Ушул жупка курут идеясын ойлонгонбуз. Биз үчүн жупка курут ыңгайлуу деп тапканбыз, себеби жупка курут бардыгы натуральный продукциялардан турат. Un, süt, жумуртка, эзме курут, сары майдан турат. Анан алыскы жолго дагы аябай ыңгайлуу, эзилбейт. Кайсы маалда болсо иштегендер үчүн дагы аябай ыңгайлуу. Кайнак сууңуз болсо эле 5 мүнөттө даяр тамак деп кыздар арасында сунушталып, анан ушу жупка курут идеясына токтолгонбуз. Бүгүнкү күндө ушу жамаатыбыз менен биригип жупка куруттарыбызды чыгарып жатабыз. Айыл арасында Кудайга шүгүр, акырындык менен жупка куруттарыбыз өтүп жатат. Адамдарга дагы аябай жагыштуу. Биздин жупка курутубуздун артыкчылыгы бардыгы ушул таза продукциялардан турат. Диетический тамак дагы болуп эсептелет. Ашыкча салмак албайсыздар. Биз үчүн ушул жагы аябай ыңгайлуу болгон.